Саламатсыздар, кутман таң, урматтуу шаардыктар, урматтуу маршруттук линиянын такси айдагандар, маршрутка айдагандар, элдин тили менен айтканда. Силердин бүгүнкү көйгөйүңөрдү биз билебиз. 7 жылдан бери тарифти көтөргөн эмеспиз. Ошондуктан силер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан. Бирок кээ бир маршруттук таксилер бүгүн бардык линиялардан толук чыкпай атат деген маалымат келип атат. Сиздерден акыбалыңарды түшүнүп кабыл алып атабыз. Сиздер да элдин акыбалын түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Өлкөдөгү, шаардагы акыбалды түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Пандемия болду, кризис болду, анан элдик толкундоолор болду. Анан силер өткөндө айткандагыдай азыр эле сразу көтөрүп бергиле дегениңер да туура эмес. Ошондуктан биз азыр өзүнүн процедурасы бар. Биз аны Министерство экономикага жиберип, ал жерден анын анализин чыгарып берет, анан кор кеңешке киргизебиз. Биз тарифти элдин акыбалына жараша силер менен сүйлөшүп көтөрүп бергенге даярбыз. Бирок аны үчүн кичине убакыт керек бизге. Бери дегенде эле 1 ай, 1,5 ай Минэкономикадан анализ алышыбыз керек. Кыргызча айтканда, андан кийин кор кеңешке киргизебиз. Мына кор кеңешке жетишсек, жетишпей калдык, апрель айында жаңы шайлоо болот. Ошо шайлоодон келген жаңы кеңеш менен биз бул ишти май айына чейин чечкенге аракет кылабыз. Болгон чындыгы ушул. Сиздерден линияңарга чыкканга мен суранам. Эгер чыкпасаңыздар, айла жок, анда силердин линияга башка маршруттук таксилерди киргизгенге мажбур болом. Себеби мен элди ташышым керек. Ошон үчүн анан эртең дагы мына момдо болуп калыптыр, тигинде болуп калыптыр деп сөздөр жүрбөсүн. Кайсы линиядан маршрут чыкпаса, бүгүн азыр анализ кылабыз түшкө чейин. Ошол линияларды айла жоктон ал линиялардын уруксаатын жокко чыгарып, башка маршрутный линияларга бергенге туура келет. Ошон үчүн урушпайлы, талашпайлы биз иштеп атабыз, баштадык. Бардыгыңар кайра линияларга чыккыла. Силерге зыян болбосун деп атабыз да биз. Силер да биздин элдин арасында жүргөн, силер да бала бакырам деп жүргөн адамдарсыңар. Рахмат.